Kur'an-ı Kerim'den düşkönüne bir yıl 1452 yıl болады. Kur'an-ı Kerim'den ayatları oşondan aytılgan. Hazır oşol açılışlardan bardыгы Kur'an-ı Kerim'in ayatlarымен dalillenip atat. Eң rahat uşul жерде туруп атат. Zarya сүрөсүндө ушундай аят бар. Биз ааламды кеңейтип атабыз дейт. Bir ele sürüyünü aytayın da, bir ele ayatты aytayın. Bir ele ayatты. Uşul ayatты çeşmeleş üçün dünyadagi bardык daraqtar kalam bolsa, al endi akyanlar siya bolsa, siya da kalamda tügөнөt, bирок Allah'tın uşul ayatında aytılgan sözler hiç kaçan tügөнбейт. Anı azır okumuşlar dalilep atat. 1924 yılı Friedman деген okuçu okumuştu, şunu aytat da, alam kengeyip atat deyt. Anda hiç kim көңүл бурган эмес. Алар үчүн да жаңылык болгон. Алар үчүн жаңылык болгон, анда түшүнүш алган эмес. 1929 жылы Хаббл деген америкалык окумушту жылдыздарды карап отуруп, кызыл жылыш эффектисин ачкан. Кызыл жылыш эффектисini кыскача жалпак тил менен түшүндүргөндө мындай болот да. Ал жылдыздарды карап отурса, жылдыздар ушунчалык чоң ылдамдык менен кеңейип кетип баратат. Себеби алардан келе аткан толкундар ар түрдүү жыштыкта, ар түрдүү амплитуда, ар түрдүү фазада термелеп атат. Ошондуктан ал айткан, мен переводдордун жардамы аркасында ааламдын кеңейип баратканын түшүндүрдүм дейт да. Аны дагы түшүнүктүү болуш үчүн мындай кылалык да, мындай да бир мисал айтайын. Баарыбыз темир жол вокзалында туралык. Биз поездду көрбөйбүз, бирок поезддун үнү чыгат. Ооба. Үйүнү чыкса, баарыбыз бир добуштан айтабыз, бизге жакындап келатат дейт. А көрбөй туруп, укпай туруп, эми угуп туруп гана кантип далилдеп атасың? Ал эми бир поезд бизден алыстап баратат болсо, алыстап баратат деп айтабыз да. Ошол сыңарындай көрдүңүзбү? Үн аркылуу биз алардын алыстап баратканда, анан жакындап бараткандыгыбыз. Демек, жылдыздардан келаткан толкундардын алыстап бараткандагы жыштыгы, термелүү амплитудасы, фазасы бир бөлөк болот да, келе аткандагы бир болот. Ушул жерден билсек болот да. Ушул жерден билсек болот дейм. Ушул жерден билсек болот. Андан кийин Хабблдын эффектиси